Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон пайдасыз. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болуу пайдасыз. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев УКМКнын кызматкерлери үчүн салынган имараттын ачылышында билдирди. Ал чекистер уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адамдардын баардыгын аныкташы керектигин белгиледи. Мен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө мүчөсү болгондорго жана болгусу келгендерге кайрылам. Эгер силер кылмыштуу топтун арты менен кадыр баркка ээ болуп жакшы жашайм деп ойлосоңор терең жаңылышасыңар. Силер өз ишмердүүлүгүңөр менен аялыңарды, балдарыңарды, мамлекетти, бүтүндөй коомчулукту кайгыга саласыңар. Биздин өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болуу пайда алып келбейт. Бул багыт трагедия менен аяктайт. Ар бир кызматкер коркпостон кылмыштуу топ менен күрөштө аеосуз, кылдат, мыйзам чегинде иш жүргүзүшү керек, деди Ташиев. УКМК төрагасы жарандарды бандиттерге эмес, расмий органдарга кайрылууга чакырды. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Баткен шаарында 500 орундуу мектеп курулууда. Баткен шаарында 500 орундуу мектеп салынып жатканын президенттин Баткен облусунда өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Сыдык Айтматов атындагы орто мектеп шаардын Базар башы кварталында жайгашкан. Аны курууга республикалык бюджеттен 133 миллион сом бөлүнгөн. Азыр курулуштун 40% бүттү. Билим берүү мекемесин пайдаланууга 2024-жылы берүү пландалган. Аталган мектептин эски имараты жер титирөөдөн кийин жараксыз болуп калган деп жазылат маалыматта. Жыл ичинде Баткен облусунда жалпы 24 мектептин курулушу жана капиталдык түзөө иштерин бүткөрүү пландалган айтылып, анын ичинен 7 пайдаланууга берилгени кошумчаланган. Республикалык бюджеттин эсебинен салынып жаткан дагы 6 мектеп пайдаланууга берүү алдында турат. Калган жыл аягына чейин бүтүп калат деп айтылат кабарда. Ташиев Гөлбаев менен да Матраимов менен да сүйлөшкөнүбүз тил албай коюшту. Ташиев Гөлбаев менен да Матраимов менен да сүйлөшкөнбүз, тил албай коюшту. Мен тирүү турганда бир дагы уюшкан кылмыштуу топтун, коррупционердин жана башкалардын мамлекетке каршы аракеттери ишке ашпайт. Мындай билдирүүнү УКМК башчысы Камчыбек Ташиев чекистер үчүн курулган имараттардын биринин ачылышында айтты. Ташиевдин кебинин урунтуучулары Гөлбаевдин аялына, балдарына бир ресторан, бир машина, 5 батир, бир техникалык көзөмөл кызматы, 2 жер тилкесин калтырдык. Гөлбаевдин 100 миллиард сомдон ашык байлыгынын 20 миллиарды мамлекетке мүлк жана башка формада өттү. Калганында өткөрүп жатабыз. Гөлбаевден алынган батирлердин баары МИК аркылуу жөнөкөй адамдарга берилет. Азимрой Гөлбаевдин өкүл атасы деген маалыматтар айтылып жүрөт. Кыргызстанга келгенде президент дагы мен дагы кабыл алгам. Ошондо мен криминалдык жүрүм-турумду токтоттум. Инвестормун, акчам бар, Кыргызстанга завод, фабрика салайын деген. Бирок андан бери 2 жыл өттү. Рой завод эмес, бир дүкөн салган жок. Кайрадан өзүнүн иштерин баштады. Элди тоноо, коркутуп, үркүтүү. Ошондуктан чара көрө баштадык. Бизге мындай инвесторлордун кереги жок. Биз бийликке келгенде Камчыбек Гөлбаев менен дагы, Райымбек Матраимов менен дагы сүйлөшкөнбүз. Ошондо мыйзамды бузбагыла дегенбиз, бирок акыры 1 жылда күчөп кетишти. Мамлекеттик кызматтагы мурдатан байланышы бар адамдар аркылуу мыйзам буза баштады. Тил албай коюшту. Эми биз аларды жазалап жатабыз. Гөлбаев менен Кыргызстандагы түрдүү рангтагы мамлекеттик 225 кызматкердин байланышы бар экендиги белгилүү болгон. Акылбек Жапаров Гөлбаевдин апасынын мааракелик тоюна 5 жыл мурун барыптыр, бирок Жапаровдун биз менен иштешкен 3 жыл аралыгында ал менен байланышканы аныкталган эмес. Депутат Акылбек Түмөнбаевдин Гөлбаев менен байланышы бар экени аныктала элек. Аныкталса кылмыш ишин козгойм деп билдирген УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев. Биз алдык аманатыңыздарды, Алла ыраазы болсун. Ошол туугандар дагы да ыхсан кылып жардамыңыздарды аябай берүүңүздөрдү суранат элем. Азыр ушул Стамбул шаарына, Түркияга кетүү үчүн дагы 12 000 доллардай каражат жетпей турат туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, жардамыңыздарды аябай ошол Элханга деген ыхсаныңыздарды токтотпоңуздар. Болушунча кайдыгер карабай жардамыңыздарды бериңиздер туугандар. Дагы деле кайдыгер карабайт деп ойлойбу, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Эми 12 000 доллары калды, буюрса калганы чогулду. Дагы деле болсо кол сунат деп ойлойм сиздерге. Алла ыраазы болсун. Рахмат силерге, кыргыз эли. Да кичине болсо да кайдыгер карабай берип турган. Дарчы
орум айыгып кетсин. Кудай алдында акмын, өзгөндө тең тушун бычып салууга шектүүнүн аял экенин айткан аял үн катты. Өзгөндө эркек кишини бычып салууга айыпталып камакка алынган кишинин жубайымын деген аял үн катып, учурда Орусияда экенин айтты. Күйөөм экөөбүздүн жашаганыбызга 20 жыл болду. 20 жылдан бери кайненем менен чогуу жашайм. Үйгө кайын журттан меймандар көп келет, алардын сөздөрүнөн үйдө чыр көп чыгат. Күйөөм анын айына мени көп буурчу, 5 балам бар, 2 уул, 3 кыз. Күйөөмдүн кордугуна чыдап 20 жылдан бери жашап келе жатам, балдарым үчүн жашап келе жатам, деди ал. Ал жолдошу аларды кууп чыккан күндөрү болгонун айткан, ошондой эле баласына кошуп аны да көк ала кылып сабаганын, 3 күн сүйлөшпөй койгонун, 3 күндөн кийин мойнуңдагы каяктагы так деп аны айыптап баштаганын айтат. Кой байлаган аркан менен байлап, жерге кулатып, буту менен басып ура баштады. Аяшың менен жаткансыңбы деп баштады. Анын бул жерге эч кандай тиешеси жок. Бизде уруш чыкканда аял экөө ажыратып кетчү, ал бизге тууган болот. Күйөөм менен классташ, бир мектепте окуганбыз. Кайын журттун сөзүнөн ушул окуя болду деп ойлойм. Аяшым экөөбүздүн ортобузда эч нерсе болгон эмес. Мен Кудай алдындакмын деген аял. 16 ноябрда социалдык тармактын колдонуучулары өзгөндө эркек кишинин бычылганын жазып чыгышкан, ошондой эле окуянын видеосу тараган. Видеодо эркек кишинин башында ойлонуш керек эле да, ушундай болуп калбайт бекем деш керек болчу деп жатканын угууга болот. Сереп медиа маалымат агенттигине буга чейин окуя боюнча Ош шаардык милициясы маалымат беришкен. 14 ноябрь күнү саат 00:30 чамасында милицияга аймактык ооруканага 44 жаштагы жаран денесинен жараат алып кайрылгандыгы боюнча маалымат түшүп, каттоого алынган. 13 ноябрь күнү саат 22:00 чамасында Өзгөн районунун Куршап айылынын 44 жаштагы тургуну өзү жашаган үйүнө ошол айылдын тургуну 44 жаштагы жаранды чакырып үйүнүн короосунда өз ара пикир келишпестиктен уруша кетишип, натыйжада жаранга бычак менен денесине жараат келтирип, электр мамыга жип менен байлап койгон. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүгүндө ден соолукка оор залал келтирүү көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Аталган кылмышка шектүү катары Өзгөн районунун 44 жаштагы тургуну кармалып камакка алынган. УКМК кызматтагы 2 киши кымбат көмүрдү өлкөдөн арзан кылып чыгарып турган. Соода өнөр-жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин мыйзамсыз ишине бөгөт коюлганын УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык көмүрдү экспорттоо менен алектенген субъектилер акчалай сыйлык үчүн жасалма документтердин, эсеп фактуралар, тапшырык кагаздары жана келишимдердин негизинде бөлүм башчылардан товарлардын келип чыгышы тууралуу сертификаттарды алышкан. Сертификатта 1 кг 10-12 сом турган кымбат БК маркасындагы көмүр 1 кг 1-1,5 сомду түзгөн көмүрдүн БСШ сорту деп сатылып, экспорттолуп турган. Башкача айтканда, документте кымбат көмүр арзан көмүр катары сырткага сатылып турган деп жазылат маалыматта. Мындан тышкары 2 бөлүм башчы көрсөткөн кызматтардын негизинде салык органдарына касса аркылуу түшкөн каражаттардын отчетторунда кирешелер системалуу түрдө кем бааланып келген. УКМК мунун кесепетинен ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрү өлкөнүн бюджетине түшпөй калганын айтты. Бул сертификаттарды берүү боюнча кызматтардын негизинде ПК аттуу бөлүм башчысынын үй бүлө мүчөлөрүнө таандык компаниялар тарабынан көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу 12 ноябрда анын үйүндө ошондой эле караштуу фирмалар жайгашкан 3 даректе тинтүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында бул ишке тиешелүү документтер $28.000, $1.997.000 сом жана 99.000 рубль печаттар, кыймылсыз мүлк документтери табылган деп айтылат кабарда. Учурда мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүп жатканы кошумчаланды. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы, өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia'нын шелиги, бул серебро цвет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин приздерди туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп-жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар.
чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз эл карт калтырып коебуз, акчаны которуп сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнөн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди утуп аласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Президент Садыр Жапаровду Токиодо кантип тосуп алышты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Жапонияга келип, анын учагы Ханеда эл аралык аэропортуна конгон. Бул туурасында президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Аэропорттун флагштокторунда Кыргызстандын жана Жапониянын мамлекеттик туулары илинип, ардак кароол тизилген. Жапаровду Жапониянын тышкы иштер мамлекеттик министри Киото Цужи жана башка расмий адамдар тоскону айтылды. Эскерте кетсек, сапардын алкагында мамлекет башчы Жапониянын императору Нарухито, премьер-министри Фумио Кисида, парламенттин спикери Фукусира Нукагага, парламенттин депутаттары менен жолукмакчы. Андан сырткары ишкерлер менен өзүнчө сүйлөшүүлөр жүрөрү маалымдалган. Тактап айтканда, Ротобо Жапониянын бизнес ассоциациясы, Жата Жапониянын туроператорлор ассоциациясы, GBIK Жапониянын Эксим банкы, Жетро Жапониянын тышкы соода өнүктүрүү ассоциациясы, JICA Жапония эл аралык кызматташтык агенттиги сыяктуу жана башка түзүмдөрдүн жетекчилери менен да жолугат. Камчыбек Ташиев Гөлбаевдин туулган уругуна кайсы байлыгы калтырылганын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Киримтөбөлүк Камчы Гөлбаевдин аялы менен балдарына кайсы байлыгы калтырылганын айтты. Ташиев УКМКнын кызматкерлери үчүн салынган имараттын ачылышында сүйлөгөн. Ал Гөлбаевдин туулган уругу мыйзамды бузбаса, аларга эч ким тийбей турганын белгиледи. Мыйзамды бузбаса, балдарына, аялдарына, туугандарына тийбейбиз. Мына аялы ресторанын сурады, мейли ушуну менен жанын бак деп бөлпердик. Машинесин сурады, аны бердик. Көчөдө калбашыңар керек деп 3 кызына 3 батирин, 2 баласына 2 батирин, бир техникалык көзөмөл кызматы бар экенин ошону бердик. 2 жер тилкесин калтырдык. Өздөрүнүн таза эмгеги менен жашасын, бирок коммерциялык башкалардан тартып алган миллиарддаган мүлкүн мамлекетке өткөрдүк деген Ташиев. Ал Киримтөбөлдүн башка байлыктары да мамлекетке өтүп жатканын кошумчалады. Касымова Бишкек шаарында балдардын 41% гана бала бакчага барат. Учурда Бишкек шаарында 94 муниципалдык бала бакча бар. Аларда 22 миңден ашык бөбөк тарбияланууда, дагы 28.400 бала кезекте турат. Бул тууралуу Нурзида Касымова Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде Маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында, бала бакчаларда орундарды көбөйтүү боюнча сынамык долбоорду ишке ашуунун артында кичинекейлерди мектепке чейинки билим берүүгө камтууну 40%га чейин жогорулатуу пландалууда. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Бишкек шаарынын мэриясы, министрлер кабинети жана аймактарды өнүктүрүү фонду менен биргеликте сынамык долбоорлорду ишке ашууну баштадык. Долбоор билим берүү жана илим министрлигинин көмөгү менен социалдык өнүктөштүк жана региондук өнүктүрүү фонду тарабынан сунушталган. Агалай Касым конушундагы номер 1 Шоола бала бакчасында бөбөктөрдүн мектепке чейинки билим берүүгө камтылышын жогорулатуу максатында сынамык долбоордун алкагында кошумча 6 тайпа, мындайча айтканда 180 орун кошулду. Ошентип бул бала бакча 450 орунду болуп калды. Долбоорго ылайык анда жылма керебеттер колдонулат. Бул чечим мектепке чейинки жайдын чектелген аянтын майнаптуу кылып пайдаланууга мүмкүндүк берет. Кичинекейлердин уктоочу бөлмөлөрү эс алуу үчүн гана эмес, окуу жана ойноо үчүн дагы колдонулат. Кыргызстандагы бардык муниципалдык бала бакчаларда 5549 уктоочу бөлмө бар экен. Ал эми Бишкектеги бул жайларда анын саны 566-ны түзөт. Алдыда сынамык долбоорду республика боюнча жайылтсак, дагы 120 миң баланы мектепке чейинки билим берүүгө тартканга мүмкүнчүлүк пайда болот деген Касымова. Ал Кыргызстанда 1 жаштан 6 жашка чейинки 960 миң бөбөк болсо, анын 740 миңге жакыны бала бакчага барбай турганын кошумчалады. Бишкекте фехтование боюнча чемпионат өтөт убактысы. Бишкекте 19 ноябрда фехтование боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтөөрүн Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Маалыматта мелдештер эркектер жана кыз келиндер арасында өтүп, ага республиканын бардык аймактарынан келген спортчулардын катышаары айтылды. Иш-чара Борбор калаадагы Жети Кичи районунда жайгашкан Мушкатеру залында 10:00 башталат. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард долларга жакындап калды. Сентябрдын аягына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 987 миллион долларга 531,1 миллиард сомго жетти. Бул туурасында Финансы министрлигинин маалыматында айтылат. Бул сумманын басымдуу бөлүгү тышкы береси, ал дээрлик 4,5 миллиард долларга 398 миллиард сомго барабар. Бул сумманын 51,9% өлкөнүн көп тараптуу насыялары экени айтылды. Ички карыз 1,5 миллиард долларга 133 миллиард сомго бааланган.
УКМКнын төрагасы кайсы үйдө аялдарга балдарга карата зордук зомбулук болуп жатканын жакшылап карагыла. Жерлерде аялдарга карата болуп жаткан зомбулуктар боюнча катуу иштерди жүргүзгүлө. Камчыбек Тайшиев мындай сөз менен УКМКнын кызматкерлерине кайрылды. Айрыкча айыл жерлерин карагыла, кайсы үйдө аялдарга балдарга карата зордук зомбулук болуп жатканын жакшылап карагыла. Акыркы учурда адамдардын психикасы бузулду. Мурда балаңды жаман көрсөң урушуп токмоктоп коет элек. Муну бала да түшүнчү. Азыр балаңды жаман көрсөң кордоп коюп жатат. Мурда аялдарды каккыс кылып койсо азыр сабап кескилеп салып жатат. Алдын ала караса болот эле, деди ал. Ысык көлдө 22,5 тонна таштанды чыгарылды. Ысык көлдөн 210 күндүн ичинде 22 тонна 506 килограмм таштанды жана 162.300 метр балык уулоочу тор чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Суучулдар Ысык көлдө 13-14 ноябрь күндөрү балыкчылардын эски жана жаңы торлорун чыгарып кармалган балыктарды сууга кое беришти. Алар Түп район Ойтал, Кутургу айылдарынын тушунда жана Николаев булуңунда тазалоо иштерин жүргүзүп, балык кармоочу торлордон жана ар кандай таштандылардан арылтышкан. Белгилей кетсек, көлдү тазалоо иштери президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде аткарылууда.